Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев Көкжаңгакта үйү күйүп кеткен үй бүлөлөргө жаңы там салып беришти. Көкжаңгак шаарында үйү толугу менен өрттөнүп кеткен 2 көп балалуу үй бүлө жаңы турак жайлуу болушту. Жаңы заманбап үйлөр өлкө президенти Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин колдоосу менен курулду. Белгилүү болгондой, жыгачтан салынган мурдагы там былтыр күзүндө толугу менен күйүп кетип, 2 үй бүлө үй жайсыз калган. Буга байланыштуу жабырлануучулар мамлекет башчысына жана атайын кызматтын жетекчисине жардам сурап кайрылышкан. Турак жай курууга 10 миллион сомдон ашык каражат бөлүнүп, 2 жаңы үй салынып бүтүп, ээлерине салтанаттуу түрдө тапшырылды. Урматтуу Россиядагы, Москвадагы мекендештер, сиздерге биз өз кызматыбызды сунуштайбыз. Эгерде сизге Москва шаарында медициналык книжка, регистрацияга тургузуу, ИНН СНИЛС Россиянын бардык аймагына, жасоо убактысы 5 саат, СНИЛС 2 саат, трудовой договор, ОМС больницага учетко туруу 1 күндө, зеленая карта Сахаровадан, Москва ичи 2 күн, 3 айлык регистрация 5 күндө даярдоо, базадан текшерүү 6 саат. Биздин кызматты колдонуңуздар. Биз менен байланыш +7 977 38 836 32 WhatsApp +996 556 80 90 52. Ысык көлдөн жолугушканча Димаш Кудайберген Мейкин Азия фестивалында ырдайт. Казакстандын дүйнөлүк деңгээлдеги Димаш Кудайберген 20-22 июль күндөрү Ысык көлдө турган Мейкин Азия эл аралык музыка фестивалына катышат. Ал социалдык тармакка видео жүктөп, кыргыз элине салам айтып, жолугушууга чакырды. Ысык көлдөн жолугушканча деп белгилеген Димаш, фестивалга Азия жана Европанын 25тен ашуун өлкөсүнөн келген өнөрпоздор катышат. Ошондой эле Казакстан, Туркия жана Россиядан да меймандардын келиши күтүлүүдө. Ошто каналга түшүп кеткен жигиттин сөөгү табылды. Ош шаарынын Озгур айылынан өткөн Увам каналына түшүп кеткен 21 жаштагы жигиттин сөөгү куткаруучулар тарабынан табылып, ийимге өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кабарлады. Жаран 2004-жылы туулган, 12 июль күнү каналга түшүп кеткен. Издөө иштерине жалпы 68 адам, анын ичинде Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин 38 куткаруучусу, ийимден 10 кызматкер жана 20га жакын тууганы катышкан. Мелис Турганбаев Алматыда баш калкалап жүргөнү айтылууда. Акыркы айларда экс-министр Мелис Турганбаевдин башына кара булут айланып, кылмыш иши козголуу коркунучуна жакындап калдыбы? Өзү да сезгендей болуп, Алматыда баш калкалап жүргөнү кабарланды. Биз буга чейин жазгандай, Алмамбет Анапияевдин өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишин фальсификациялаганбы? Же дагы башка саясий өңүттөрү барбы? Жаныш Бакиев экөө тирешип жатышабы? Айтор суроолор көп. Мелис Турганбаев өзү билдирүү таратып койсо жакшы болот эле деп жазган Арба Кежи сайты. Балыкчынын мэри Султан Кермалиев кызматынан алынды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун кол койгон тескемесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренеси жетекчиликке алынып, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 47-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Ысык көл облусунун Балыкчы шаарынын мэри Кермалиев Султан Шарипканович ээлеген кызмат ордунан бошотулду деп айтылат маалыматта. Динара Ашимова саткынчылыгын көрсөттүбү? Соолдор арбын. Бул аялга таңыркагандар толтура. Жасалма мүнөз күткөн Динара Ашимова убагында Нуржигит Кадырбековдун аркасы менен депутат болуп, бирок саткынчылык кылдыбы? Ыйман Нур фракциясынын лидери катары ыймансыздыгын көрсөткөн кербезиби? Бийликке кошомат кылуу жагынан камчы салдырбайбы? Адамдык туруктуулук баалуулуктары жокпу? Кече эле кызара боюнуп жүрүп, анан эле башына жоолук салынып, бирок таалимсиздигин ашкере көрсөттүбү? Ушунча да ойт береби? Саясаттын куралы болуп, натыйжада көчөгө ыргытылабы? Айтор соолдор арбын. Ушул сыяктуу депутаттарды жаш муундарыбыз көрүп атышып, кандай тарбия алышат? Эрксизден баш чайкайсың деп жазган Арба Кежи сайты. Бишкектеги кырсыкка милиция башчысы аралашканбы? ИИМ үн катты. Ички иштер министрлигинин Октябрь райондук аскер комиссариатынын тосмосун сүзүп токтогон жол тандабас боюнча үн катты. Окуя 12 июлда болгонун Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы кабарлаган. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттарында жол кырсыгына кабылган унаа Свердлов райондук ички иштер башкы башкармалыгынын начальнигинин орун басары Замир Эргешевка таандык экенин болголошкон. Министрлик ичкиликтөө кызматы тарабынан текшерүү иштери жүргүзүлүп жатканын, окуянын бардык жагдайлары такталып жатканын билдирди. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча кызматкерлердин аракеттерине укуктук баа берилет, деди ички иштер министрлиги. Мекеме өз ишмердүүлүгүндө ачыктык жана айкындуулук принциптерин карманаарын белгилеген.
Өзгө Чордал министрлиги адистери Кегетидеги Көлтөр көлүн изилдешти. Өзгө Чордалдар министрлиги Чүй облусунун Кегети тоосунда жайгашкан Көлтөр көлүнө иликтөө иштерин жүргүзүшүүдө бул тапшырма министр Бообек Ажыкеевдин көрсөтмөсү менен аткарылган. Изилдөөнүн негизги максаты көлдүн көлөмүн, агып чыккан суунун деңгээлин тактоо жана Марена дамбасынын туруктуулугун текшерүү болгон. Ишке Өзгө Чордалдар министрлигинин Өзгө Чордалдарга мониторинг жана божомолдоо жүргүзүү департаментинин адистери жана Чүй облустук куткаруучулары тартылган. Текшерүүнүн жыйынтыгында Көлтөр көлүнүн көлөмү климаттык нормага ылайык экени аныкталып, жарылып кетүү коркунучу жок деген тыянак чыгарылган. Ошентсе да алдын алуу чарасы катары СИФАН ыкмасы колдонулуп, көлдүн суусу бир аз азайтылды. Өзгө Чордалдар министрлиги айыл тургундарына кайрылып, көлдүн жолунда жайгашкан айылдар үчүн эч кандай кооптуу абал жок экенин билдирди. Кыргызстанда ушундай жүздөгөн тоо көлдөр бар. Алар климаттык өзгөрүүлөргө жараша мөңгүлөрдүн ээрүү процесси менен толуп турат жана дайыма байкоого алынат. 2025-2026 жылга карата окуучулардын каникулдарынын графиги бекитилди. Бул тууралуу Агартуу министрлиги бекиткен базистик окуу планында айтылган. Каникулдардын графиги күзгү 5 ноябрдан 9 ноябрга чейин, кышкы 31 декабрдан 11 январга чейин, жазгы 6 марттан 8 мартка жана 1 майдан 10 майга чейин. 12 жылдыктын 1 класстары үчүн каникулдар 2 жумага 24 декабрдан 18 январга чейин узартылат. 2 класстын окуучуларына 3 чейректе 1 жума кошумча эс алуу каралган. Сабактардын узактыгы 1 класста 35 мүнөт, 10-15 мүнөттүк музыкалык тыныгуу менен болот. 2 класста 40 мүнөт, калган класстарда 45 мүнөткө созулат. Ошондой эле сабактар 8:00-дөн эрте башталбай турганы белгиленген. Буга чейин тыгын менен күрөшүүнүн алкагында Бишкектин мектептеринде окуу 7:30да башталып келген. Бишкекте казак кыздарын кемсинтти деген интернет колдонуучу кармалды. Казак кыздарын намысына шек келтирди деген интернет колдонуучу кармалганын Бишкек милициясы кабарлады. Милициянын маалыматында 38 жаштагы киши 7-июлда баракчасына казак кыздарга уят сөздөр менен кайрылган видео жарыяланган. Бул чоң талкуу жаратып, улут боюнча кемсинткен сөздөр камтылган. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренеси менен иш козголду. Шектүү камакка алынып, тергөө улантылып жатат. Алла Таала ушул эжекебизге мынакей дагы ушунча каражат берди. Мына эжеке алыңыз, буну Кудайым сизге берди. Барыңыздардан Алла разы болсун туугандар. Мынакей сиздер себепчи болуп, эжекебизге мынакей баласына чогулуп атат буюрса, дагы да ушуңуздардан жазбай, каражатты токтотпостон мурда салган инсандар болсо, мына жума сайын дагы салып турсаңыздар, буюрса эжекебиздин каражаты ушул баласына деген операциясына деген чогулуп кетет иншалла. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Банк Мухамбек П, Россиядан Альфа банк Аскар Али А деп чыгат туугандар. Кымбат виски ичкен киши салыкты да көбүрөөк төлөйт. Шыкмаматов рейд жүргөздү. Салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматов кымбат алкоголь менен тамекинин акциздик маркасын көтөрүүнү сунуштады. Ал балыкчы жана Чолпон Ата шаарларында рейд өткөрүп, дүкөндөрдү жана май куюучу жайларды текшерди. Айрым суусундук менен ичимдиктердин акциздик маркасы жок экенин байкашкан. Эң кымбат виски ичкен киши эң кымбат салык төлөшү керек. Алар сумманын көтөрүлгөнүнө көп деле кейбейт деген Шыкмаматов. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев аны колдоп, салыктан түшкөн каражат айлык акыга жана жөлөк пулга жумшалаарын белгилеген. Текшерүүнүн жыйынтыгында салык кызматынын балыкчыдагы жетекчисине жана анын орун басарына катуу сөгүш берилди. Рейдти эч кимге айтпай баштайлы деген, биз дүкөндөргө кирсек сени эскертип койгон деп жатышат деп нааразы болгон Шыкмаматов аймактагы салыкчыга. Аталган иш-чара туристтик сезонго байланыштуу биринчи ысык көлдө башталганы, эми ал өлкө боюнча жүргүзүлө турганын кошумчалады. Нурмат Рыскулбек уулу Кара Балта шаарынын мэринин милдетин аткарат. Президент Садыр Жапаровдун буйругуна ылайык Кара Балта шаарынын мэринин милдетин Нурмат Рыскулбек уулу аткарат. 34 жаштагы Рыскулбек уулу буга чейин мэрдин орун басары болуп турган, шаардык кеңештин мурдагы депутаты. УКМК 1-июлда Кара Балта шаарынын мэри Мирлан Жекшенов жана жол курулуш башкармалыгы муниципалдык ишканасынын жетекчиси кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилгенин кабарлаган.
Сокулукта 3 жүргүнчү автобустун айдоочусун сабап салган. Сокулук районундагы Кожомкул айылында 3 киши автобустун айдоочусун сабап салган. Бул тууралуу Чүй милициясынан билдиришти. Социалдык тармактарда номер 9-каттамдагы автобустун айдоочусу бир нече жүргүнчү тарабынан сабалгандыгы тууралуу видео тараган. Милиция териштирүү баштап коомдук транспорттун 39 жаштагы айдоочусу Ур Токмокко алынганы такталган. Учурда милиция шектүүлөрдү издеп жатканы кошумчаланды. УКМК жер мафиясын аныктап, Чүйдөн 822 гектар жерди мамлекетке кайтарды. Чүй облусунда 822 гектар жер мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынан кабарлашты. Былтыр мартта Александровкадагы жер тилкелерин бөлүштүрүүдөгү коррупция боюнча иш козголуп, жер мафиясына тиешелүү 6 адам соттолгон. Тергөөдө жер тилкелери мыйзамсыз пайдаланганы аныкталган. Тагыраагы айрым аткаминерлер катталбаган жерлерди мамлекеттин балансына албастан арзан баада ижарага беришкен дешти. Ошондой эле менчик ээлери өлкөдөн чыгып кеткен, каза болгон учурларда жер үлүштөрүн мыйзамсыз ээлик кылуу фактылары ачыкка чыккан. Иштин алкагында жерлер инвентаризацияланып, 822 гектар жер мамлекеттин балансына өткөрүлдү.